Söylüyorsun sizlerle söz görüşürüz de başkanlıkla sözümü açın. Mağayda olalım. Emni üçün kimdir deyip sordu. Ayta olalım. Emni üçün kimdir mamleket anla çıkardı deyipçi. Biz tırdan. Patriot yaş balların payı. Erten men günde mektep koyan okuşlar kimdir ırdaптır sağlıkları maktaydı. Emni üçün oşolor kimdir ırdat otur dedi. Patriottu cüdökö salış üçün oşolordu. Mekendi korgoş üçün. Oşolor jakşı tarbiya alış üçün erten men kimdir ırdat otur. Men bir güflet kimdirdan ötkөн ırdak bitip bereyinçi. Көп адамдар кимдин маанисине бербейт. Кимди угат, маани бербейт кимге. Мынакей ак маңгүлүү дейт, аска жолор талалар деп атат. Эли биздин жаны менен барабар дейт. Сансыз кылым ала тоозу мекендеп сактап келген биздин ата бабалар, мен атам эмес, силердин атаңар сактап келген уштоолорду. Ушу жерлер сактап келген. Кыргыздын жери кандай кенен эле. Эли кандай кенен эле. Тарылып келип отуруп мына момна жерге келип калды, урматтуу туугандар. Эртең аттын сакалына жерге тар болуп калабыз. Кыргыздын элчилери астандар отурат, ушулар жыраган жерден пикетиге чыгып отурат. Мен ушундай Батыр байкелерим эмес, сыймыктанам мен. Ушунун төрөгөн энелерине сыймыктанам. Жер эненин ак сүтүн актап атат бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө мамлекет эмне кылып атат? Бизде батырлардын баарын жокуш керек, камаш керек, курутуш керек. Ошондо мамлекет өнүгөт. Мен урматтуу прокурорго айтмакмын. 8 жыл эмес, пожизненный бериш керек болду бизгечи. Жолбоду окуучулардын студенттердин баарын камаш керек. Анткени алар күндө кимдирдайт. Кимдирдагандын баарын камаш керек. Жолбоду мамлекетке бир закон чыгарыш керек. Чыгыреге бир эле закон калыптыр. Эркектердин баарына юбка кийиш керек да, чың кийген эркектердин баарын камаш керек 8 жылга кем эмес. Ошондо аял үчүн баштырасы оңой болот да. Бүгүнкү күндө биз камап атабыз эмес. Биздин канаттыкка балдар чабып атат, бул эч нерсе эмес. Макул, мен силерди туура түшүнөм, мамлекет үчүн иштеп атасыңар, иштегиле. Силерде адамдар керек биз үчүн. Керек эмес, керек. Бирок акыйкат үчүн иштегилечи, урматтуу туугандар. Эки бийлиги алмашты коюп, канча деген энелер зыркырып атат. Таз эмес бул арасында, нарынмай, көл. Канча дегенде светти эмне кылып атат бийлик? Мен бийликке каршы айтпайм. Бийликке рахмат. Эгерде биз күч биримдикте болбосо, акыл канча иш кылып алсак, мамлекет үчүн биз иштебесек, мамлекетти азыр карабалсак, кыргыз мамлекет жок болуп кетет. Мен жашым 21-де. Мен кыргыз эли үчүн өлүп калгандар мен кейбейм. Анткени мен акыретке эртерээк кетем, күнөөдөн эртерээк арылгам мен. Мен силерге айтарым, эч убакта ушак сөзгө ишенбейли. Мынакей эмне кылып атат? Бирибиз каршы кылып койду мамлекет. Биздин ынтымагыбызды эки эле күндө бузуп койду. Политика дегенде Кыргызстанды канчага бөлүп атат? 300гө бөлүп атат. Американын политикасы келип атат бүгүнкү күндө. Россиянын политикасы келип атат. Кыргыздын ата бабалары кыргыздын жигиттерине 6 жашка, 7 жашка чейин жигиттерине жет атасын үйрөткөн. Эмне үчүн жет атасын үйрөткөн? Кыргыз балам, сен жет атаңды билип жүргүн. Жет атаңдын тарыхын билип жүргүн. Сен эмне үчүн төрөлдүң кыргыз жерине? Сен эмне үчүн кыргыздын суун ичип жоңоюп атасың? Кантайдан бери келип ушул жерге, ана тапа ушул жерди коргоп, ушул жерди бизге белек кылган. Биз достоинстводон, өзүбүздүн эр жигит милдетибизден айрылып баратабыз, урматтуу туугандар. Мейли жашайлы, катынча жашайбызбы, эркекче жашайбызбы, бирок акыретти ойлогон адам барбы? Кыргыздын келечегин ойлогон жаран калдыбы Кыргызстанда? Üçüncü piket bolgondan revolitsiya болгондо талкан чыгып анан жакшы болот анан. Урматтуу сизге рахмат, урматтуу прокурор сизге рахмат, чоң рахмат. Мен камалып кетсем дагы, атылып кетсем дагы мен өлүмдөн коркпойм. Мен камалбайсың. Мен Алладан гана коркойм. Эмне камаласың? Türkiye'li adaletsiz olsa çok sekattı. Boşaltılsa bunlar tiket durar, tuttururlar. Hiç kaçan atabadan kalan amanat için zakansa turabız. Bunu orada biz için özünün üyülösün çıkan yok. Osman bolsa bergen akçasını alıp algan yok. Ana mı жерде мына прокурор турат, мына жерден biz 7,5 saat, 2 saat, 2 gün gördük videonu. O yerden men bir жерден taş alıp bireuni ırtkan görgön jokмун. O yerden bireuz barıp maşinаны өрттөгөн görgön jokмун. O yerden bireuz barıp жол жапканын көргөн жокмун. Туурабы адвокаттар? Туурабы? Bu жерден biz мактанайын же пиар кылайын деген жерим жок. Мактоо бере Аллах аттагандыр. Атым Серен. Бардык жерде туруп келген биз турабыз до конца. Казак Урустан Байызбекович, Кыргызстан Республикасынын 31-234 статьясынын 3 бөлүмүнүн 2-3 пункту, 31-174 статьясынын 2 бөлүмүнүн 1-2 пункту, 31-341 статьясынын 2 бөлүмүнүн күнөөлүү деп табылсын. 234-3 bölümünün 2.
4 жылға, 341 статьясы менен 5 жылға, 174 статьясы менен 2 жылға эркиндигинен ажыратасың. Кыргыз Республикасынын 59 статьясынын негизинде кылмыштардын жыйынтыгы боюнча белгиленген жазаларды бири-бирине жарым-жартылай кошуу жолу менен бирөтөлө 6 жылга эркиндигинен ажыратасың. Кыргыз Республикасынын 63 статьясын колдонуу менен жазадан шарттуу бошотуп 1 жыл сынак мөөнөтү белгилесин. Белгиленген сынак мөөнөттүн ичинде жаңы кылмыш жасап атса жана ага жүктөлгөн милдеттерин аткарса өкүм аткарылбасын. Жаза аткаруу инспекциясы макулдугусуз жашаган жерин алмаштыруу, катталуучу мезгил менен жаза аткаруу инспекциясына келип туруп, жашаган жерин жетпесин милдеттерин билдирилсин. Жүрүм турумуна көзөмөл жүргүзүп, кайрадан жаза аткаруу инспекциясы тарабынан жүзөгө ашырылсын. Абжалбеков Рустам Баязбековичтин бөгөт коюу чарасы эч кайда жетпөө колбаты өзгөртүүсүз калтырылып, өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенден алынып салынсын. Кожобеков Чыңгызхан Жакшымбетович, Кыргыз Республикасынын кылмыш жасап кодексинин 33 статьясынын 3-бөлүмүнүн 2-3 пункту, 33-174 статьясынын 2-бөлүмүнүн 1-2 пункту, 33-341 статьясынын 2-бөлүмү менен күнөөлүү деп табылсын. 33-234 статьясынын 3-бөлүмүнүн 2 пункту, 2-3 пункту менен 5 жылга, 341 статьясынын 2-бөлүмү менен 6 жылга, 174 статьянын 1-2 пункту менен 3 жылга эркиндигинен ажыратылсын. 59 статьясынын негизинде жазалардын жыйынтыгын боюнча бири-бирине жарым-жартылай кошуу жолу менен бирөтөлө 7 жылга эркиндигинен ажыратылсын. Кыргыз Республикасынын 63 статьясын колдонуу менен жазадан шарттуу бошотуп 3 жыл сынак мөөнөтү белгилесин. Белгиленген сынак мөөнөтү ичинде жаңы кылмыш жасап атса жана ага жүктөлгөн милдеттерди аткарса өкүм аткарылбасын. Жаза аткаруу инспекциясынын макулдугусуз жашаган жерин алмаштыруу, катталуучу мезгил менен жаза аткаруу инспекциясына келип туруп, маалымдабай туруп жашаган жеринин жетпесин билдирилсин. Жүрүм турумуна көзөмөл жүргүзүп, кайрадан жаза аткаруу инспекциясы тарабынан жүзөгө ашырылсын. Кожобеков Чыңгызхан Жакшымбетовичтин бөгөт коюу чарасы бөгөт коюу чарасы камагы өзгөртүүсүз калтырып, өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин алынып салынсын. Өкүмгө намыстанып 10 күн ичинде апелляция тартып, Талас Ордалык сотуна жазасын болсун. Você gosta de hoje bastidor, como? Não, você gosta. Yaşat durgan jana biri gana prokuror. Ben prokurorмен сүйлөштүм. Жаңы адамга кетпеген жигит. Мен